өсөнүү жолуна түшүш керек, сознание, мышлениени оңдош керек, тартип болуш керек, нафсыңарды тыйыш керек, нафсыларды. Ысык жүрөк, муздак мээ, таза кол менен киришемиз саясатка буюрса. Мамлекеттин байлыгы менен өзүнүн үйүн бир көрүп калышкан боларчы. Негизи любой жерде бул борзой блатной жүрөм да. Башында 7 жыл колония поселение албадым беле. Андан кийин 6 жылым калган. Жогорку сот кыскартып 1 жылымды алып тастаган. Андан кийин эле президент Садыр Жапаров өзүнүн конституциялык укугун пайдаланып туруп дагы 1 жылымды кыскартты. Ошо менен срок бүттү, тамам болду. Баары жакшы бүттү уже. Таптаза кутулдум. Ооба, тиги аябай тартипке көнүп алып турмун да. Тартипке көнүп алып, негизи өзүм тартиптүү эле болчумун. Просто мени тиги кысымга калып, кыргыз эли ээн эркин свободолюбивый элбиз да. Анан тиги түрмөнүн начальник кысыргында аны менен мушташа кетип, чабыша кетип, зонага 1 жыл барып келбедимби? Негизи любой жерде борзой блатной жүрөм да. Любой жерде чечкиндүү жүрөм. Оюмду ачык айтам, бетке айтам. Анын үстүнө Атамбаевди дагы тиги интернеттен какое твое собачье дело деп койбодум беле. Ошон үчүн дагы сурак, короче, орто жолдо дагы 1 жыл зона кылып жиберишти. Мыйзамсыз эле чечип туруп, ошо 1 жыл зона кылып туруп айдап жиберишти. 1 жыл зона барып келдим. Анан ошентип режим болуп калат экен, тарбия болуп калат экен, ошо менен кандайдыр ошо башкача болуп калды. 1 ай эметип жүрдүм, чын эле кутулдумбу деген сыяктуу болуп күнөө албай жүрдүм да. Чын эле кутулдумбу, чын эле мурункудай аңдуу, там контроль, көзөмөл, каякта жүрөсүң деген кой деген кожо жок, ай дээр ажо жок, чын эле кутулдумбу деп кичине 1 айдай эйфория болуп жүрдүм, чын айтсам. Ошол сиз айткандай мойнуна жүктү алып кырткандай эле болду. Баары жакшы болду. Орустар айтмакчы, бывших ментов не бывает дегендей, бывших милиционеров не бывает дегендей, и бывших политиков не бывает. Мурдагы саясатчы деген сөз болбойт. Саясатка бир кирип баргандан бүтүп саясатчы болчу эле калат экенсиң. Анан албетте саясий темаларды айтып туруш керек, аралашыш керек, жигердүү аралашыш керек. Ато болбосо баягы дүпүрөгөн таланты бар деле, таланты жок деле, достойный деле, татыксыз деле, татыктуу деле саясий күрөшкө жүрүүдө, саясий турмушка аралашууга татыктуу деле, татыксыз деле келчү партиялык система деген алып чыгышпадыбы? Ичтар Атамбаев менен Текебаев. Анан өздөрү, мисалы Текебаев президент боло албасын сезип, анан элдин баарын саясатчы кылып тастады. Ошентип партияларды ачып бүт дапырат айтып атпаймынбы? Татыксыз деле, татыктуусу деле, татыксыз эмеси деле, татыктуу эмес деле баары аралашып, баары эле каша кылышпадыбы? Атүгүл дагы бирөө отурат, тиги жардамчылары жетелеп жүрүшөт, көрсөтүп окутуп. Еще дагы депутат болом деп жулунуп дагы бирөөсү отурбайбы? Мына ушундайлар келгенден кийин анан каякта айтасыз анан. Андыктан ошол кашанын себебин көрүп атасыңар. Саясат деген эмне? Саясат деген ошол. Келе калып туруп, элдин жашоосун кантип жеңилдетем деп эч ким ойлобойт. Эмне үчүн азыр бизде баары кымбат? Эмне үчүн нанды арзандатам, продукттун арзандатам, овощ, фрукттарды арзандатам, этти арзандатам, бензиндин арзандатам, пенсия пособияларды көбөйтөм деп бирөө сүйлөйбү? Баары эле шайлоо, баары эле референдум, баары эле тиги диптир, бул минтиптир. Ушул саясатчы сөйлөөлөрүңөрдүн кылганы. Андыктан мен өзүм деле кара кече барганда көмүрдү арзандаткам. Бекер берүүсүнө бекер бергем. Калтын аял катмарларына, пенсионер жарды жалмач алсыздарга алдууларына арзандатып бергем. Мен кылган сөз, айткан сөзүмдү кылган ишим менен далилдегем. Азыр болсо көп курулай убада беришет да эчтеке аткарышпайт, келишет. Жана айткандай бир коро дүпүрөгөн саясатчы болмуш сөрөйлөр биздин саясатты иритип сас кылып бүтүрүштү. Абдан туура жол. Неге дегенде муну биз басып өткөнбүз 90 жылдан 2010 жылга чейин 20 жыл бою. Ошондо түшүнүктүү болгон. Ар бир 44 райондон бирден депутат, 30 шаардан бирден депутат, биздин шаарчылардан. Ошондо түшүнүктүү болгон. 60-70 депутат ар бир округтан. Эского спросить, кимден спрос кылып, кимден
изилдеп такып алса болот. Азыр болсо партиялык системаны көрдүңөр. Крайний жок, бири шылтайт. Коллективная безответственность. Бир маселени мисалы кумтөрдү Канадага берелиби же бербейли деген суроого бир депутат эле барып туруп 20 депутаттын партиялашынын кнопкаларын басып чебеленип жүгүрүп жүрөт. Залдан жүгүрүп жүргөндөрдү көрүп атасыз, кнопка басып, телевизордон көрсөтүп атат. Партиялык система деген отвратительный система болду. Ошондуктан бүт азыркы бизди туңгуйга алып келип такады, талкалады Кыргызстанды. Болбосо талкаларын ас калды. Андыктан албетте ошол түшүнүктүү бир округ, бир депутат ар бир немеден 50-60 депутат болсо болмок, бирок 90 кылып салды тилекке каршы жаңы конституция боюнча. Анан түшүнүктүү бир гана башчы президент Кыргызстанда. Ошого баш ийип баарыбыз анын айтканын аткарып, бул исламга да дал келет, жана кыргыз менталитетине да дал келет, жана жалпы түшүнүктүү жакшы система болмой болду буюрса. Баш мыйзамга кимдер каршы чыгып атат? Бул албетте жана партиялык система деген бул эме турбайбы, бизнес. Биринчи орундан 10 орунга чейин миллиондогон долларлар экен, андан ары 100 миңдеген долларлар экен. Текебаев болсо кандайдыр бир интервьюсун ачык айтыптыр. Кыяс Молдо Касымовго айткан турбайбы? Бул деген бизнес деп айткан турбайбы? Анан албетте ошолордун бизнеси болуп калды, Текебаев, Атамбаевдардын жана Бабановдардын. Бизнеси болуп калып, жаман бук болушуп, жаман болуп атышат. Булар мамлекеттин тагдыры менен ойнобойт. Тагдыры менен ойнойт булар, керек болсочу булар. Мамлекеттин тагдыры ойнобойт. Булардын чөтөгү акча толуп түшүп турса болду. Бир кезде Темир Сариев, бул да тек Акшумкар партиясынын жетектеген айтып турган эсимде. Кара кечени жумгала эле алып мени башчы кылып койсо, телевизордон айтып аткан өз кулагым менен угуп тобо деп жакамына кармангам. Эмне болупту дейсиңерби? Силер дейт, бул дейт, Мотуевдин кылганы дейт. Кара кечени барып басып ал дейт. Бул деген сен менчик үйүңдү барып туруп басып алган менен барабар дейт. Карасаң ушул жеп отуруп, көздөрүн май басып, жүрөктөрүн тор басып, көздөрү эчти көрбөй алган мамлекеттик менчикти Аллахтын жасап койгон көмүрүн өзүнүн үйү менен путайтып алган да бул. Бул дейт, Мотуев барып кара кечени басып алган, сен үйүңө барып үйүңдү мейлеп алган дейт. Көрдүңөрбү? Булардын сознаниясы эмнеге жетип калган, Темир Сариевтердин. Мамлекеттин байлыгы менен өзүнүн үйүн бир көрүп калышкан буларчы. Мен наоборот мамлекеттин, элдин, Аллахтын байлыгын элге кайрып бергем. Көрдүңөрбү, сознаниясы эмнеге жетип калган. Бул Темир Сариев калп келбейт, бар ошо кадрлар азыр интернетте. Сознание көрдүңөрбү эмнеге жетип калган. Бывший премьер-министр Темир Сариевдин айткан сөзү. Ошол болот, ошо кашалар 30 жылдык ушул чирик ириктерди жеп жутукчуларды жоготуш керек, вообще шалоого жолотпош керек, тилекке каршы. Мен көрүп атам, конституциялык кеңешме дегенге, конституциялык кеңешме жана конституциялык талкуулоо боюнча телевизордон түшпөгөн кайсы баягы 30 жылдык чириктер. Турсунбай Аккун баш болгон жана Чимкирик парламент дегенде 30 жылдыктар бүт эле ошолор кайра эле элдин мээсине чаган атып, уят да жок экен. Бул мисалы Турсунбай Аккун революция идеяларын сатып кеткен. Революция, эң биринчи революция кылганда чебеленип Акаевка каршы болуп, идеяларына каршы болуп жүрүп, анан мен кара кечеде парадак жасап койсом, бир айдан кийин эле кайра мага каршы жасап баштаган. Анткени өзү революцияга катышкан эмес. Баарыңар билесиңер кадрдан тиги омондорду элдер кууп кысып атса, омондордун укугун коргоп, бир көкөнөкчөн аял өкө чуркап чыккан Турсунбай Аккун. Эми болсо революция деп жүрөт. Көз көрүнө кылып айтат. Аферист, мошенниктер. Эми чегара маселени чын айтсам мен түшүнгөн жокмун. Өзүм Бишкекте төрөлгөм, ата-бабам боюнча нарын жумгалдык болом. Анан ошо түштүк тараптагы чегараларды жакшы түшүнбөйт экенмин, бирок түштүктү аралап жүргөм, шайлоолордо аралап, конок-сонокторго чакырганда барып, аякта досторумга барып жүргөм, бирок ошону эми бул ГКМдын пресс-службасынын чоң катасы түшүндүрүш керек болчу. Ташиевичке, ким эле, Камчыбек Кыдыршаев Ташиевке колуна указка берип, кадимки эле тиги доска жана мугалим түшүндүргөндөй түшүндүрүш керек болчу. Мына бул Өзбекстандын картасы, чегара. Болбосо Кыргызстандын картасы. Мына баланча жер Өзбекстанга кетти. Чоң мынча күнчө жер Өзбекстанга калды. Мынча жер Тажикстанга берилмей болду, мынча жер мындай көрсөтүшүр. Атага ооз экеле сөйлөп койду, мен түшүнгөн жокмун, чын айтсамчы. Бирок эми уттуктап атат, 8 миң гектар жер алдык деп атат. Өзбектердин соцсеттерин окусак, аларды болсо чачын жулуп атышат. Бир келип эле биз силерден 40 жыл артта калган турбайбыз деп Кыргыздын президенти бизди алдап туруп, ушинтип 8 миң гектар жерди бир келип менен алып кетсе, бул бизден эмне калат? Жакында бүт эле алып коет го, бизде алар нааразы болуп атышат. Биздин соцсеттерди окусаң, биздики нааразы болуп атат. Айтор баары жакшы эле бүтсө болду, Айтор.
баары жакшы өтүп, жакшы ырчыгы жок. Бирок бир гана эрдиги, ошо азыркы бийликтин эрдиги 30 жылдан бери батынбаган, президенттер батынбаган нерсени батыл киришип чечип койгон жакшы болду. А то жыл сайын качан, жыл сайын ошол напряжение болуп турчу, напряг жыл сайын. Жаңылык ташсаң эле ошо түштөн ок атыштан, кырылыштан, чек арада талаштан, таш бараңга астып болуп эле ызчы болуп атышпайсыз беле. Ошо тыйылып калганы мени бир аз кубантат. Ооба, буюрса катышсам болот. Мунапыс менен таптаза акталып чыктым. Ошол күзгү парламенттик депутаттык шайлоого катышсам деген оюм бар. Мандатный округтан түшсөм деген ой бар. Азыр дүрбү салып турам, кайсы жерине түшсөм. Өз мекеним, киши мекеним Жумалдан түшсөмбү же Бишкектин бир кайсы бир районунан түшсөмбү, мандатный же дагы бир Кыргызстандын дагы бир жеринен түшсөмбү. Колдоочуларым көп жерден айтор түшөм. Түшөм да мен честный киришем. Ысык жүрөк, муздак мээ, таза кол менен киришем саясатка буюрса. Кирсем, эгерде утуп кетсем. Утпай калсам айла жок, утпай калсам саясат жок деп көрүнбөсүн, жашоо жетерлик, өзүмө жетерлик Кудай шүгүр жашоо бар, жашай беребиз да. Мындай деле кыргыз коомчулугуна, саясий турмушуна жардам берчү кеп кеңештерди айтып, мындай деле таасир менен катышып турабыз да шайлоого. Ушул айтып атпаймынбы, партия деген абдан каршы элем башынан эле. Бирок бул жолу айла жок эми, баягы мен каршылыгым менен жалпы эл колдосо дуулдап боло берет экен да. Андыктан бул Бишкек деп сурап берип калдыңыз, Бишкек шаарынын мэрлигинен, то есть көпчүлүк добушумун өтүп кетүүсүн каалайм, Ак бата партиясын, Нариман Төлеевдин партиясын. Именно Нариман Төлеев деген адам өзү мэр болушун каалайм. Бул мэр болуп 3 жыл иштегенди көргөнбүз. Бишкек шаары абдан өнүккөн, Южный магистраль курулган, сонун жолдор кеңейген, сонун чоң инфраструктуралар курулган, Большая деревня деген Бишкек уже чоң шаарга айланып бараткан. Аны да көрө албай, 7 апрель революциясынан кийин жолотпой шайлоодон ошентип Атамбаевдин бийлиги аны да түрмөгө камап кысып коюшпады. А так ошол Нариман Төлеев байкенин партиясын көргүм келет. Жана өзүм мэр болсун көргүм келет, эгерде мындай суроо болсо. Үч революция болду деп атпайбызбы? Эми 3 революция айтып атпайбы? Башында эң биринчи биз кылган революция чыныгы революция болгон 24 март 2005 жылы. Анткени кан төгүүсүз кысып келип эл тынчтык жол менен бүт Жалал Абад, Ош, Баткен, анан Бишкекте келип туруп ошо кысып бийликти ошо кездеги көп жылдап күрөшүп 5-6 жылдап бир кан төгүлбөй ошентип келип таптаза алганбыз. Үйдү алып эч кандай эме жок. Инцидент, эксцесстер жок. Анан ошол бир чети эме болуп калды. Аны көрүп баягы мончолоп турбай деп анан баягы дүрбөй башташты. Экинчисинде уже андан 5 жылдан кийин 7 апрелде бул жөн эле кан төгүлүп бир уч коррупционер экен кийин өздөрү далилдешти. Атамбаев, Текебаевдер ошолордун эле байлыктары болсун, ошолордун эле жашоосу жакшы болсун деген эле жеке уч топ 100 киши курмандыкка чалынды. Ошолорду курмандыкка чалып келип эле бүт Кыргызстандын байлыгын басып алып эле Атамбаевдер. Кытайга 3 миллиард доллар карыз кылып эле 4 миллиард доллар карыз кылып. Бүт жешип жан жөкөлөрү менен. Асты качып кетип арты түрмөдө отурушат, аны көрдүңөр. Анан 3-чү революция болсо 5-октябрда. Бул чыныгы элдик революция болду. Анткени өткөн 5-октябрда, 4-октябрда шайлоо алып жөн эле шылтоо болду. Эл араң турган жарылган. Ошо көбөйүп кетти, 20-30-50 миң болуп кетти. Анан баягы 2 революция максатына жетпей калгандыктан 3-чүсүндө уже максатына жетебиз деп болбой эле кысып эле алып коюшту. Бул жолу дагы бийликти алып коюшту. Чыныгы элдик лидер Садыр Жапаровду чыгарып келишти. Ал киши болсо жолду тура эле баштады. Анын биздин элде мыйзам деп закончул эл турбайбы. Анан ошондуктан кичине кетейинчи деп эски законду кичине калтырып койду. Мына буюрса анысы деле бүтөт. 11 апрелге 2-3 күн калды. Ага деле 2-3 күндө ошол референдум болсо жаңы мыйзамдар менен буюрса жаңы мыйзам, жаңы конституция менен жашайбыз. Анан албетте президенттик башкаруу болот деп эл өзү кышында 10 январда тандаган. Президенттик башкарууду өздөрү эл өзү тандагандан кийин ошо президенттик башкарууга баш ийип жашаш керек. Эл тандады өзү. Кол койду да референдум өткөн кышында. Андыктан өздөрү тандагандан кийин кайра тетиргетпей, тетирленбей кайра ошо бир падышага баш ийип, бир президентке. Ошонун айланасына биригип тиги эмне эле колдоо көрсөтүп, ошентип алдыга жылууну ойлонуш керек. Анан болбосо тиги
өткөндө көрдүк го президенттин Өзбекстанга болгон сапарында, даже биз тиш чукуй турган эме асфальт жасоочу заводду жасап атырбыз. Өзбекстан кырсыл артта калып турбуз дейт. Абдан уялдым, намыстандым. Казакстанды айтпай эле коелу, Россияны. Ушинтип эле биздин кыргыздар акыркы 30 жыл ошол революция бийлик талашуу, бийлик кумар болуп келатып эле десин артта калып турбуз. Тыңдары алдыңкы прогрессивдүү жаштар болсо дүйнөсүнө жайылып кетишти миллионго жакын. Анан ушинтип эле жүрө беребиз бинде. Өсүп өнүкпөй эле ушинтип эле революция болуп эле. Андыктан өсүп өнүү жолуна түшүш керек, сознание, мышлениени оңдош керек, тартип болуш керек, нафсыңарды тыйыш керек, нафсыларды. Жутунбай, утунбай, менил деген ачкөздүктү токтотуп, ачкөз ичтарлыкты токтотуп, көрө токтотуп, Кыргызда көрө албас деген стереотипти жок кылып, ал сен көрө албай койбо, миллион жолу көз арт, Алла Таала жиберген милости токтотуп кала албайсың. Же Алла Таала милости сага жибербесе, канча көрө албай бирөө башка бирөө көрө албастык кылып ал мыслен анын майлыгында тартып ала албайсың. Андыктан ар бирибиз өзүбүзчө аракет кылып алдыга жылышыбыз керек. Жалпы кыргыз элиме кааларым тынчтык, бакубат турмуш, чың ден соолук баарына. Пандемиядан тез чыгып кетели, тартипти сактайлы, маска тагыналы, бийликтин айтканын аткаралы. Ошол ар кимибиз өзүбүз жаштабызда күжүрмөн билектирөө иштейли, бирибиз менен кырылышкан токтотолу азыр. Бүйүрү этектен жоо жакадан алып турган заман. Тияк менен өзбектер менен границалар такташа элек толук. Буянан тажиктер менен жаман кооптуу сөздөр чыкты. Кырылышып кетебиз деген. Анын жүзүн аргысын. Андыктан кыргыз эли биримдиктүү болуп туруш керек. Баарына бакубатчылык, жакшы, бактылуу жашоо каалайм баарына. Ошол.